Кайрымдуу коомдук Кайрымдуулук фондунун официалдуу ютуб каналына чыгарган ар бир видеону калтырбай көрүп келген мекендештер. Байболсун Камчыбеков аттуу мекендешибиз Индия жергесине боорун алмаштырууга элдин жардамы менен кеткени тууралуу маалыматы бар. Жакшы кабар менен баштасак, Байболсун мекендешибиз 12 октябрь күнү операцияга кирип ийгиликтүү чыкты. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Кыргыз коомчулугунда ушундай кайрымдуу фонд деп негизделгенден бери бүгүнкү күндө канчалаган кыйналып турган бир туугандарыбызга, мекендештерибизге, замандаштарыбызга колдон келген колдоолор болуп келет. Бирок ушул чакырык кылып келгиле, кыйынчылыкта кыргыз бири-бирин таштаган эмес деген чакырыгыбыз кур эмес. Бардыгы жакшы жыйынтык менен жыйынталып келатат. Негизгиси ушул биздин дагы бүгүнкү күндө иш алып баруубуздагы негизги биздин принциптерибиз жыйынтыктуу иш жасоо. Ошолордун ичинде мына бүгүнкү күндө турак жай маселеси жана башка ден соолук маселеси боюнча кайрылуулардын арасында биздин Байболсун мекендешибиз ушул боор оорусу боюнча илдетке чалдыгып, анан бизге кайрылуу болгон. Мына ошондой кайрылууну элге коомчулукка чакырык кылып келгиле, Байболсундагы ден соолугу жакшырып кетсин, ата-энесинин алдында, бир туугандардын жанында, үй-бүлөсүнүн кашында аман болсун. Ошого бир себеп бололу деген чакырыгыбызга кайдыгер карабай дүйнө кыргыздары кол сундуңуздар. Аллах сиздерден эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Мусулманчылыктын негизги милдетибиз өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалоо деп айткан Пайгамбар алейхиссалам. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, колдоо көрсөткөнүңүз үчүн терең ыраазычылык. Сиздерге биз сүйүнүчтүү, кубанычтуу жана өзгөчө бир жаңылыкты, сүйүнүчтү айткыбыз келип турат. Дүйнө жүзүндө алгачкы жолу болгон операция, ошол боорду иштин баарын кесип операция кылынып келген болсо, мына бул жолкусунда биздин Кыргызстандан барган мекендешибизге алгачкылардан болуп, ишти кескилеп отурбай эле 3 жерден тешик кылып туруп, аппараттын жардамы менен эле боорду алуу ыкмасы дүйнө жүзүндө алгачкы болуп биздин мекендешибизге жасалды. Бул жеңил, адамдыкка дагы жеңил боло турган ыкма экен. Ошон үчүн Кудай буйруса бүгүн дагы Байболсундун ден соолугу жакшы, Кудайга шүгүр жеңил операция болуп чыгып, сүйүнүч кубанычы менен турат. Ошол бүгүнкү күндө ушундай кайрылууда биз дайыма сүйүнөбүз, чогуу кубанабыз, элибиз, журтубуз кубанса чогуу кубанып, кайгырсак ошо кайгырып, бирок кайгысынан кубанычы көп болсо экен деп тилейбиз. Анан бүгүнкү күндө ушул операциядан чыккандан кийин дайыма энелерибизди, ушул Байболсун апасына, деги эле канчалаган бир туугандарыбызга бешик тоңуңуз бек болсун деп, мына уулуңуз кайрадан төрөлгөндөй болуп турат деп сүйүнүчтү бөлүшүп келебиз. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, эч кимге оорубайды, колдоо көрсөткөн мекендештерибиз баарыңыздарга Аллах эки дүйнө бактылуулук берсин. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, оору сыркоо дарттан баарыбыз алыс бололу. Байболсун мекендешибизге колдоо көрсөткөн ар бир инсанга терең ыраазычылык билдиребиз. Байболсун Камчыбеков операцияга кирүүнүн алдында биздин Индиядагы өкүлүбүзгө элге ыраазычылык билдирүү менен интервью берген. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кайдыгер карабай ушунча жардам берген боорукер кыргыз элим. Эртең операцияга кирүү алдында турам. Узакты дагы карызга сүйлөшүп кирип атабыз. Азыр дагы $6,000 жетпейт, $4,000 жетпейт деп. Ошо 10 күнгө сүйлөшүп, карызга сүйлөшүп кирип атабыз. Калганын төлөдүк.
Рахмат баарына. Ким кол сунса, ким жардам берсе, ким колдоп, дуа кылып, эме турганда баарына рахмат айтам. Ошол эртең сааттап операцияга киребиз. Кудай кааласа. Менде баары жакшы. Кудайга шүгүр. Бул кубанычтуу кабар ар бир колдоо сунган кыргыз элибиздин эмгеги. Көптү көрсө көл болот дегендей, Байболсун мекендешибиз кыйын абалда турган учурда кайдыгер карабаган кыргыз калкыбыз жардамын берген. Байболсун Камчыбековдун үй-бүлөсүнүн атынан жана Кайрымдуу коомдук фондунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз.